Саламатсыздарбы достор, Форекс биржалык мектебине кош келиңиздер. Бүгүн Форекске караштуу лот же болбосо объем боюнча ушул маселени карап көрөлү. Кандай жол менен лотту эсептесек болот, комиссияга канча биз тартпайбыз жана ар бир пункттун баасын кайсыл суммага бааланат. Бул жерде мен жазып кеттим. Бүгүнкү ушул маалыматты темаларга бөлүп алалы. Же болбосо биринчиси бул пункттун баасы, графиктеги ар бир кадам кайсыл суммага барабар. Экинчиси позиция ачканда комиссия канча болот. Достор, эскертпей кетейин. Комиссия бул дайыма фиксированный болот, же болбосо брокер бир гана жолу комиссиясын алат, башка кошумча комиссиялар эч кандай болбойт достор. Үчүнчү, позицияга киргенде лотко жараша канча сумма колдонот, же болбосо трейдингде маржинальное обеспечение, кыскача айтканда маржа. Эми пункттун баасын кайсыл жерден көрсөк болот? Бул LightFinance.org сайтына киресиздер достор. Мынакей мен мисалды көргөзүп кетейин. Бул жерден ушул сайтты LightFinance.org сайтын ачканда регистрациядан өтүп, эми ага токтолбой эле коеюн, оңой эле. Эң башкысы ушул кабинетибизге киргенден кийин ушундай баракчабыз бизде пайда болот. Эң башкысы мынакей бул жерде көп пайдалана турган валюталардын жупкалары чыгат. Эми ушул жерден биз карап көрөлү. Мисалы евро USD. Ушул жерге киргенде биринчи баракчасы ушундай график ачылат. Бизге кызыктуу болуп жаткан достор, бул информация об инструменте. Ушул бөлүмүнө кирип маалыматты ала алсаңыз болот. Мисалы, бизге кызыктырып жаткан маалымат бул цена пункты. Же болбосо ар бир кадамдын баасы канча долларга барабар. Бул евро USD жупкасында бир пункттун баасы 1 долларга барабар. Муну бир гана эсиңизге алып коюшуңуз керек. Ошол 1 доллар лот менен эсептегенде бул 0,1 лотко барабар болот. Мисалы, сиз 1 лот менен ача турган болсоңуз, анда 1 пункттун баасы 10 долларга барабар болот. Же болбосо 0,01 лот менен ача турган болсо, анда 10 центке барабар болот. Бул жерден мисал катары 1 пункттун баасы 0,1 лотко барабар деп көрсөтүлгөн. Эми бизге ушул жерден кызык болуп жаткан ушул цена пункттан, же болбосо пункттун баасы. Экинчиси плечевой инструмента. Сиз ушул брокерден счетуңузду ачып жатканда, мүмкүн 1/500, мүмкүн 1/300 же 1/200 деп барганда ачыш мүмкүн, бирок көп учурларда 1/500 деп счетту ачышат достор. Эми бул эмнени түшүндүрөт болбой эле коеюн, аны кийинки видеолордо кеңирээк маалымат берип кетем. Эми достор, позиция ачканда комиссия канча суммага салынат? Мисалы, түз валюталар бар бизде, кросс трио валюталар бар жана экзотикалык валюталар бар. Мисалы, түз валютага USD бар жерлерден бул түз валютага деп эсептесе болот. Мисалы, евро USD, GBP USD, AUD USD жана башкалар. Кросс валюталарды ала турган болсок, анда USD жок. Мисалы, евро, GBP жана башкалар. Триога бул алтын USD жана башкалар. Экзотикалык валюталарды ала турган болсок, анда USD, турецкий лир мисалы катары сизге көргөзүлүп, ушул валюталык жупкалардан биз позиция ача турган болсок, анда комиссияга канча биз тартпайбыз. Мисалы, түз валютадан 1 лот менен ача турган болсок, анда брокердин комиссиясы 10 долларга барабар болот. 0,1 лот менен ача турган болсо, анда 1 долларга барабар болот. 0,01 лот менен ача турган болсок, анда 10 центке барабар болот. Достор, сиз эсиңизден чыгарбашыңыз керек. Мисалы, кросс валютадан же болбосо триодон позиция ача турган болсок, анда бул жерде комиссиясы 1 лотко бул 20 долларга барабар, 0,1 лотко 2 доллар барабар жана 0,01 лотко 20 цент барабар болот. Экзотикалык валюталардан ошонун баары 3 эселүүгө барабар. Экзотикалык валютадан көп иштебейбиз, көбүнчө биз түз валютадан жана триолордон көбүнчө иштейбиз. Ошол валюталардан сиз позиция ача турган болсоңуз, бул жерде сиз скриншот кылып өзүңүзгө сактап койсоңуз болот. Кийин мүмкүн сизге пайдасы тиет. Кийинки өтө турган нерсе бул пункт баасы. Буга чейин сизге айтып кеткендей эле, 1 лот бул 10 долларга барабар болот. 2 лот менен ача турган болсоңуз, анда 1 пункттун баасы 20 долларга барабар болот. Мисалы, 1 лот биздин божомолубуз иштеп 10 пунктка плюска чыга турган болсок, анда 10 пунктты биз 10 долларга көбөйтөбүз. Ошондо 10 пунктта биз 100 доллар киреше табышы мүмкүнбүз. Достор, эсиңизден чыгарбашыңыз керек. Сиз ушул позицияны ачып жатканда жакшылап тех анализ кылып жана фундаментальный анализди
эсиңизден чыгарбашыңыз керек. Сиз плюска чыга турган болсоңуз ушунча киреше табышы толук ыктымал. Мүмкүн сиздин божомолуңуз иштебей минуска кете турган болсо, анда дагы эле ушул сумма минус болот достор. Эми дагы башка валюталарды карап көрөлү. Бул жерде бизде австралийский доллар, новозеландский доллар. Пункттун баасы 59 центке барабар экен достор. Анда эмесе бир лот менен ача турган болсо, ар бир пункттун баасы $5.90. Мисалы 18 пункт плюска чыга турган болсо, 18ди 5.90го көбөйтөбүз, анда $106 киреше табышы мүмкүн. 2 лот менен ача турган болсок, анда 5.9 эмес, анда $11.8 бааланат ар бир пункттун баасы. Өзгөрүшкөн пункттун баасын карап, ушул маалыматтарды ушул сайттан алсаңыз болот. Достор, пунктту эстептеп жатканда, мисалы, MetaTrader 4-түн ичинде бул жерде плюсикти басасыз, же болбосо орусча айтканда перекрестие. Эми ушул импульстун канча пункт өткөнүн көрө турган болсок, мынакей ушул жерде курсорду басып кое бербей, тапсаңыз 416 бул пипсти көргөзөт. Акыркы санды алып саласыз, ошондо биз 41 пунктту өттүк дегенди билдирет. Ошол ыкмасы менен пункттун аралыгын эсептесеңиз болот. Эки карай турган маселе маржинальное обеспечение. Достор, сиз билесиз, позицияга кирердин алдында брокер бир өлчөмдөгү сумманы залог кылып алынат, же болбосо бул маржинальное обеспечение деп аталат. Кайсыл формуланы колдонсок болот? Мисалы, валютанын баасы $1.06.764 эсебине барабар экен. Ушул валютанын баасын биз лотко жараша валюталык биздикке көбөйтөбүз. Мисалы, биз 0.01 лот менен ача турган болсок, анда валютанын баасын 1000 валюталык биздикке көбөйтөбүз. Андан кийин 500 деген эмнени билдирет? Достор, сиз счетту ачып жатканда, буга чейин айтып кеттим эле, бирге 500 же бирге 200, бирге 300 деп арганда ачылышы мүмкүн, бирок көбүнчө учурларда 500 деп ачылат. 500гө бөлөбүз. Же болбосо мынакей мисалы кылып сизге жазып кеттим. Евро USD'нин баасы 1.06.764 көбөйтөбүз. 0.01 лот менен ача турган болсом, анда 1000 валюталык беттикке көбөйтөбүз жана 500гө бөлөбүз. $2.13 маржинальное обеспечение деп брокер залог катары алат. Сиз позицияны жапканда, брокер ушул сумманы кайра сиздин депозитиңизге кайтарып берет. Ушул формуланы сиз өзүңүзгө сактап койсоңуз болот. Достор, мынакей мен сизге азыр мисал катары көргөзүп берейин. Жаңы ордер ачабыз. 0.01 лот менен ордер ачтык. Төмөн жагын карап көрөлү. Мисалы, мынакей торговля бөлчөгүнүн баасы баланстан бизде $999. Маржа формуласын көргөзүп кеткен. Валютанын баасы 0.01 лот менен ача турган болсок, анда 1000 валюталык бирдикке көбөйтүп жана кредитный плечого бөлөбүз. Ошондо биз маржанын суммасын чыгарып алсак болот. Же болбосо брокер ушул позицияны ачканда, ушул сумманы залог катары кабылдайт. Бирканы жапкандан кийин ушул сумма сиздин депозитиңизге кайра кайтарылып берет. Свободная маржа 997. Эми бул дагы калган депозиттин акчасын көргөзүп жатат. Дагы канча сумманы сиз позицияга колдоно аласыз. Эң башкысы, достор, уровень деп турган көрсөткүчтү 2000%-тан төмөн түшүрбөш керек. Пайызы көп болсо, ошончолук сиз коопсуздук зонада жайгашкан болосуз. Эгерде 2000ден төмөн түшүп кеткен болсо, анда сиз кооптуу зонага кирдиңиз дегенди билдирет. Ошондуктан 2000%-тан төмөн түшүрбөш керек. Маалыматтардын баарын YouTube каналыбыз жана TikTok каналыбызга да жүктөп коем. Ошол жерден көрсөңүз болот. TikTok каналыбыз биржевая школа Форика, же болбосо Форика группа. YouTube каналыбызда Форика биржевая школа шапкасын өтсөңүз, ошол жерде Telegram группабызга шилтемебиз бар. Маалыматтардын Telegram группага жүктөп коем достор. Анда эмесе суроолоруңар бар болсо комментарийге калтырып жазып кетсеңиз болот. Сак саламатта туруңуздар.